Садыр Жапаров Бекболот Турдушевди кабыл албайт. Жакында эле окуучу Бекболот Турдушев анын айылындагы мектеп көгөрүп кеткенин айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылган. Анан соц тармактарда президент жакын арада ал менен жолугат деген ушактар тараган. Бирок өлкө башчынын маалымат кызматынын айтымында окуучуну кабыл алуу маселеси каралган эмес. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Президент Садыр Жапаров обсервацияда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24-25 февраль күндөрү Москвага барууну пландаштырууда. Бул тууралуу РИА Новости Бишкектеги дипломатиялык булагына таянуу менен билдирди. Маалымат булагы билдиргендей, учурда мамлекет башчы Садыр Жапаров обсервацияда. Мындай кадам Москвага сапар тартардын алдында көрүлгөн. Президенттен сырткары Москвага коштоп баруучу чиновниктердин баары обсервацияда. Маалымат булагы Факт чекит KG. Асель Кадырбекова Нурлан Насипке жашоо кино эмес, сенин толтура кемчиликтериң бар. Ырчы Асель Кадырбекова кечээ 14 февраль Махабат майрамында жолдошу Нурлан Насипке сезимдери менен бирге ыраазычылыгын билдирди. Биз мусулман элдери бул майрамды майрамдабасак да, бул жөн гана дагы бир жолу сени жакшы көрөм деп айтуу үчүн бир мүмкүнчүлүк. Жашоо бул кино эмес. Бардык баш кошкон түгөйлөр бактылуу болушсун. Биз коркунучтуу сыноодон өттүк. Мен бир гана кырсык тууралуу айтып жаткан жокмун. Сен дайыма жанымдасың. Мындан кийин да жанымда болоруңа ишенем. Сенин да мендей эле толтура кемчиликтериң бар. Бирок биз бири-бирибизди толуктап турабыз. Мен сени жакшы көрөм. Көркөмдөп жазышты билбесем да, сен дайыма менин ойлорумдасың деп жазды ал. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Анжелика, алдымдан башкууна чыгып калбаса экен деп коркуп келдим. Бул тууралуу Ырчайым жеке баракчасы аркылуу билдирди. Аскадан секирип, парашютта, парапланда учуп, кар үстүндө, суу үстүндө лыжа теп, сынактардан калбай, бийиктикте канаткада басып, циркте полотнодо шпагат олтуруп, айтор болгон экстремалдуу нерселерди жасаптырмын. Эч арманым жок. Азыр бирөөсүн дагы кайта албайм. Жаңы таттуу Анжелика унага отурганда коркуп турган мезгили. Бизди ооруканадан тез жардам үйгө чыгарып келишти. Үйгө жеткенче алдынан же капталынан башкууна чыгып калбаса экен, тайып кетпесе экен деп коркуп келдим. Коркунучтарыман эми кантип арылам деп жазды ал. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Максат Ажы Токтомушев муфтий Түркияга качып кетиптир деп жатышат. Мен Бишкекте элемин. Учурда үй камагына чыккан мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасады. Муфтий чет мамлекетке качып кетиптир, Түркияга качып кетиптир деген сөздөр чыгып жатат. Кудайдан корколу жана дагы Кудайга чакырам. Эгер биз ушинтип бузула берсек, кантип мамлекет оңолот? Мен Бишкектемин, бала чака үй бүлөм менен. Азыр телефон албайм. Телефонду алып жооп бере бергенде кандай деген заман кетип жатат. Телефонду албай койгондун мааниси ал асманга учуп кетиптир деген эмес да. Ынтымакка келели. Азыр өлкө чоң оор убакытты баштан өткөрүп жатат. Жакында эле инаугурация болду. Азыр бизди баары карап турат. Ар кимибиз ар жака тарта берсек, эгемендиктен эмне калат? Дос болобу, бири-бирибизге жардам берели. Эгер дос боло албасак, анда душман болбойлу. Жакшылык каалай албасак, жамандык айтпайлы. Мактай албайбызбы, жамандабайлы, уят болбойлу. Барыңыздарга чоң рахмат деп айтылат билдирүүдө. Маалымат булагы Фабула чекит KG. Зада Жамгырчиева атама караганда агамдан корком. Атама окшошмун. Бул жолу жашоодогу мырзалар тууралуу көп салып берейин. Алгаш жаралышыма себепкер болгон инсан тууралуу сөз баштайын. Ар бир маегимде атамдын кызымын деп айтып келем. Кээде апама айта албаган сырларды атама айтам. Үйдө атамекен жана апамекен деген эки партия бар. Атамекен партиясынын мүчөсү атам жана мен. Апамекен партиясынын курамын калган үй бүлө мүчөлөрү түзүшөт. Атам мен үчүн асыл адамдардын бири.
Таластыктар тамгасынан С тамгасына чейин сөгүнүшөт эмеспи? Ишенсеңиз, атамдын ушул кезге чейин сөгүнгөнүн уккан эмесмин. Атам көп сүйлөбөгөн, токтоо, сабырдуу адам. Бирок бир жарылса каттуу жарылат. Келбетибиз окшош. Эмнегедир тааныштар атам окшош турса сүйүнүп кетем. Атам мага көбүрөөк жакын болгондуктан бир жерим ооруп калганда, маанайым түшүп турганда жүрөгү сезгенсип телефон чалып калат. Атам билдирбей сыймыктанат. Атам мени менен билдирмей сыймыктанат. Досторунун кызың президент менен жолугуптур, жубайсыңбы дегенин байкап калам. Аларды үйгө чакырып, кой союп берип, мен үчүн банкрот болуп жаткан болот. Атам жашык, жүрөгү жумшак киши. Таласка үйгө барып кайра кетип баратканда, ата жакшы калыңыз десем эле бышактап коштошуп кетип калат. Көрсө тамдын артынан барып ыйлап алат экен. Ата күйөөгө тийсем кошо жашайсызбы деп калам. Атам койлорун тоого жөнөтүп, 10го жакын кочкорду алып калып, кызым күйөөгө тийип калса деп байлап багат. Эмгегин актап же кызы күйөөгө тийбейт. Аларды сатып, кайра кичинекейин алып, жыл сайын убара болуп келет. Мурда айтчу эмес эле, өткөндө кызым турмуш кур деген бир башкача болдум. Мыкты жолдош. Апам атамдын ордуна бийик көрсөтүп чоңойтту. Атаң чечет, атаң билет, тамакты атаң биринчи ос тийсин деп эле турчу. Байкоом боюнча атам апама жакшы жолдош болгону үчүн азыркыга чейин алардын жылуу мамилесин көрүп, жок дегенде үй бүлөм ушундай болсо экен деп кыялдансам керек. Бири-бирине болгон жакшы көрүү сезимин байкап турам. Ата мектепте окуп жүргөндө Таластагы Ак Марал бий тобунун эң мыкты бийчилеринин бири болуптур. Облустук сынакта жеңип, артист болом деп шаарга барарда атасы жол киреге 7 сом бербей коюптур. Азыр ошондо 7 сом болгондо, азыр жылдыз болмокмун деп калат. Ушул себептен уламбы чыгармачылыкка жаңыдан аралаша баштаганда эфирге формаң барбы деп акча салып турчу. Атамдын эмгегин актадымбы, билбейм. 60 жаш юбилейине батир белек кылгам. Кыялымда ага кара түстөгү Lexus LX 570 үлгүсүндөгү уну алып бергим келет. Өзүм мингенге чейин атам минсе дейм. Агамдан корком. Агамдын аты Замирбек, үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Ал аябай сүрдүү. Атамдан эмес, агамдан сүрдөп кетем. Деп эле койгону мен үчүн кыйкырганга тете. Окуучу кезинде иш-чараларды алып барып, жыгырдап калсам апама барып, тетиги кызың сахнага чыгып алып ырдап, бийлеп жатат. Кой деп койбойсуңарбы, уят да деп кыйкырчу. Эмнеге уят? Менин кызым ырдайт, бийлейт деп мага болушуп койчу. Кийин жумушумду түшүнө баштады. Ырдап баштаганда ырдабай эле койчу, сен журналистсиң го дей берчү. Окуучу кезде байкемдин айынан жигиттер белек кат бере алышчу эмес. Мен да ала алчу эмесмин. Анткени байкем жинди болчу. Бардыгын сапырып ийчү. Жигит тууралуу кыялданбай калдым. Менин кесибимди түшүнгөнгө аракет кылды. Акырында өзүнчө бололу деп сүйлөшпөй калганбыз. Андан бери жигит менен жолугушууга барганым, кол кармашып сейилдеп басканым эсимде жок. Аны менен сүйлөшпөй калганыма 1,5 жыл болуп кетти. Ошондон бери Айзада кел, сүйлөшөлү деген мырза жок. Сүйүүгө туруктуу экенмин. Ошол 4 жыл сүйлөшкөн жигит менен азыркыга чейин жылуу мамиледебиз. Көргөн жерден сезимдер ойгонуп кетет. Анткени бактылуу мүнөттөр көп болгон. Шаардын сейил бактарында канча жолу сейилдеп бастык. Спортчу жигит болчу, чогуу чуркап калчубуз. Ошондуктан шаардын ар бир бурчу ал тууралуу эске салып турат. Аны менен кез келбегенге аракет кылам. Жолуксак мурунку сүйүүбүз тутанып кетпейби деп чочулайм. Ал идеалдуу эмес эле, бирок мен үчүн идеалдуу болгонго аракет кылчу. Эки жолго түшкөнгө кызганыч, жумушум, жанымдагы мырзалар себеп болду. Жигит тууралуу кыялданбай калдым. Эми мени кыялданышсын. Эркектин акылы дүүлүктүрөт. Эркектин эмнеси дүүлүктүрөт деп сурап калышат го. Мени эркектин акылы дүүлүктүрөт. Мени менен сүйлөшө алган мырзага жолуккум келет. Спорттук дене түзүлүштө, бирок сөзгө жок. Оюндагысын, сырын айта албаган, тамашаңды түшүнбөгөн жигит мен үчүн эмес. Lexus'у үйү болбой эле койсун. Эң негизгиси пикир алыша билген адам болсо, зерикпей жаныңда олтура берем. Ошондой адамга кезикпей жүрөм. Капчаңдап тийишкен мырзалар болот. Кызыгы алар үй бүлөлүү адамдар. Эмнең жок дей баштаганда эле акырын тайып кетем. Анткени ким эмне менен дем алып жатканын эртең эле билинип калат. Үй берейин дегендер болгон. Кыргызда бекердин берери бар деген жакшы сөз бар. Мен үчүн ички сезимим, намысым таза болушу маанилүү. Отурган кыз ордун табат. Тапканда да зорун табат эмеспи? Маалымат булагы, Суперчекит, KG.